Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Сарасеп көрсөтүүсү студияда мен Жанар Есенова. Барыбызга белгилүү болгондой эле табигый ресурстарды туура колдонуу, табигый ресурстардын адам баласына тийген таасири өтө эле кеңири жана зор экендиги барыбызга маалым. Бирок ошол ресурстарды колдонууда экологияга зыян тийгизбестиктен ага туура мамиле жасоо дагы бул биздин эң негизги милдетибиз болуп эсептелинет эмеспи? Андыктан бүгүнкү биздин Сарасеп көрсөтүүбүздө дал ушул экологияга көңүл буруу приоритеттүү багыттардын бири экендигин дагы бир ирет тастыктоо иретинде атайын дал ушул багытта маек курмакчыбыз. Аны үчүн атайын студиябызга сыйлуу мейманыбызды чакырганбыз. Уруксат этсеңиздер таныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык коопсуздук министрлигинин Чүй регионалдык башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучусу Эдилбек Дүйшөнбиев келип турган учуру. Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге алгач ыраазычылык билдире кетели дагы. Анан негизи эле азыркы кезде ушул жерлерде ар бир тармакта, ведомстволордо 6 айлык ушул жыйынтыктар чыгарылып жатат. Анан башка жылдарга салыштырмалуу быйыл ушул башкармалыкта кандай бир өзгөрүүлөр, иштер аткарылды, милдеттер коюлду? Саламатсыздарбы? Сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, азыр бардык мамлекеттик мусулмандык башкармалыктардын, ишканалардын бардыгы ушул өздөрүнүн аткарылган иш-чаралары боюнча 6 айлык коллегиялык отурумдарын баарын өткөзүп бүтүштү. Ошол сыяктуу эле биз дагы жаратылыш ресурстарын сактоодогу агылган аткарылган иштерибиз боюнча ушул Чүй аймактык башкармалыбызда өзүбүздүн 6 айлык кылган ишибиздин отчетун жыйынтыктап бүткүлүк. Сиз белгилеп кеткендей, жаратылышты коргоо, табият ресурстарын пайдалануу, аларга көңүл буруу бул негизги биздин приоритеттүү максаттарыбыздын бири. Жаратылыш ресурстары деп көп эле айтылып келет. Жаратылыш ресурстары, табигый ресурстарды аны кимдер колдонот, кандай жолдо колдонот, ушул сыяктуу маселе ар бир адамдын оюнда жана суроосунда болсо керек. Туура жаратылыш пайдалануучулардын негизги жаратылыш пайдалануучуларыбыз болуп эсептелинген жарандарыбыз болобу, ишканаларыбыз болобу, алардын ошол жаратылыш ресурсун пайдалануудагы экологиялык талаптарын, нормаларын, алардын сакталышын көзөмөл жүргүзүү биздин милдет болуп эсептелет. Жаратылыш ресурстарын бүгүнкү күндө колдонуучу Чүй областында бир кача ишкана, бир кача жеке жактар бар. Ошол кайсы ресурстарды колдонот көбүнчө? Эми табигый ресурстар деп, бул табигый ресурстарына суу ресурстары кирет, жер ресурстары кирет, климат ресурсу кирет, минералдык ресурстар кирет. Маселе суу ресурстарын колдонууда. Суу ресурстарын колдонуу бул мисалы үчүн ар кандай кичи кестер курулуп атат. Мини кес деп коебуз. Азыр ушул мини кестер бул бир эле Чүй областы эмес, республиканын тармагында кенен тармагын жайып, ошол мини кестерди куруу, аларды ишке киргизүү иш-чаралары абдан тез жүрүүдө. Бирок ошол учурда эле сиз айтып кеткендей, бул суу табигый ресурс болуп эсептелинет, бирок аны колдонууда ошол табигатка зыяны канчалык келет. Маселе суу ресурстарынан көңүл бурсак, ошол сиз айткан мини кестерди курууда ал жакын жерге курууга мүмкүн эмес. Ал себеп дегенде суунун шараккан, анан суудан аймактан бир аз алысыраак жерге курулуш керек. Ал жерде экологияга кандай зыяны болот? Ал жерде ошол маселе Чүй областынан айта турган болсок, Чүй областындагы мини кестердин курулушу бул мисалы бир эле Сыгата дарыясын алсак, Сыгата дарыясын өйдөлөтүп барып мини кестер куруу жүрүп атат, бирок ал жерде курууда биз азыр экологиялык ошол проектисин экологиялык экспертизадан дыкат карап өткөзүп атабыз да. Бул экспертизанын жыйынтыгы негизги биздин баягы ошол курууга болгон максатыбыз, курулуп аткандын негизги бир жөө келтире турган документ болуп эсептелинет. Себеби эмнеге ал экспертизаны өткөзөбүз? Эмне зыяны бар деп сурашы мүмкүн. Анан дагы ал жакта баягы аймактагы ошол эле жаратылыш, ошол эле токой, ошол эле бактар дагы болушу мүмкүн да. Алар бияк жагынан бактарды отургузуп атса, жаңы ишканалар, жаңы имараттар курулуу негизинде бактар кыйылышы дагы мүмкүн эмеспи? Мүмкүн. Кандайдыр бир ишкердик субъект кандайдыр бир иш жүргүзүп баштаганда кандай болбосун бул экология бузулат. Маселе жол салынат ага.
сет кандай жол салынып барыш үчүн ал жердеги топурактын бетин сүрдүрүш керек болот, шагыл тогуш керек болот, же болбосо жанагындай асфальт башташ керек болот. Ошондой эле бактарак кабылса, ал жерде бактарактын марын кезүүгө туура келет. Андан тышкары бизде бул эми өсүмдүктөр дүйнөсүнө караганда андан тышкары жан жаныбарлар дүйнөсү да бар. Жан жаныбарлар дүйнөсү эмне себептен сууга алар эми жай мезгилинде, конечно, тоонун чокулап мөңгүлөргө кетет, бирок кыш мезгилинде булар баягы төлдөгөн учурда уялап, ылдыйлап ошол коктголоңдорго түшүп, тууп, анан өздөрүнүн миграциясын жүргүзүп, ошол жерлерге жайыра алышат. Анан ал жерде биз кандайдыр бир иш чарбасын жүргүзүп баштагандан баштап, ал жан жаныбарлар ал жакка түшпөй калат. Ал жактан алыстай баштайт. То есть бул жердеги жан жаныбарларга сөзсүз зыян келет. Муну биз ошол себептен жанагы кандайдыр бир иш жүргүзүүдө ошолун ар бир мамлекеттик органдын корутундусун сурап аткан себебибиз ошондо болуп келет да. Негизи эле дал ушул башка жылдарга салыштырмалуу, былтыркы соңку жылдарга салыштырмалуу быйыл сиздердин тармагыңыздарда кандай алгылыктуу иштер аткарылды? Деги эле айырмачылык барбы башка жылдарга салыштырмалуу? Башка жылдарга салыштырмалуу алгылыктуу өсүү, кемүү иштердин жаратылыштын коргоосунда, техникалык көзөмөл жаатында? Алгылыктуу иштердин негизгиси болуп, бул бизде мындай мурунку жылдарга салыштырмалуу биз азыр атайын 2011 жылы кабыл алынган токтом бар эле. Бул жерде ишкердик субъекттер боюнча иш жүргүзүү учурунда ошо экологияга келген зыян боюнча төлөм чогултулат. Акча төгүлүш керек булар. Мисалы үчүн, маселен, бир организация иш баштаса, андан чыккан түтүнгө, отходуна жана башка саркынды суусуна атайын төлөм бекитилген. Бул боюнча мисалы үчүн биз азыр төлөмдөрдү күчөтүлгөн тартипте чогултуруп жатабыз. Буга чейин иштер кандайдыр бир себептер менен жай жүрүп келген болсо, биз азыр бүгүнкү күндө муну аябай күчөтүлгөн тартиппен алып баратабыз. Ошол сыяктуу эле 2021 жылдын октябрь айында Кабинет министрлер тарабынан жаңы токтом чыккан. Бул суу ресурстарын колдонуучуларга, пайдалануучуларга дагы төлөм коюлган. Бул жерде сууну колдонгондугу үчүн дагы ал жерде атайын төлөм каралды. Бул боюнча дагы быйыл азыр аябай күчөтүлгөн тартипте ошол төлөмдөрдү күчөтүп алып атабыз. Маселен, айта кетсек, 1 жарым жылдыкта 2023 жылдын суу төлөмүнө боюнча 15 миллион ашык акча чогултурдук. Биз мамлекеттик бюджетке төктүрдүк. Жанагы айлана чөйрөгө келтирген зыяндар боюнча 53 миллион сомдон ашык акчаны бүгүнкү күндө төктүрдүк. Бул ошол экологияга, чүй областы боюнча экологияга келтирген зыяндарга төлөнүүчү төлөмдөр болуп эсептелет да. Анан мынакей жогоруда айта кеттиңиз, ошол экологияга деги эле айлана тегерекке тийгизген залалга көбүнчө көбүрөөк басымдуулукту жасатыптыр да. Андыктан ошол кайсыл багытта залалга көбүрөөк тийгизилди? Зыян кайсыл тармакка көбүрөөк тийди? Ушул айлана тегерекке кандай багыт менен, система менен? Багыт көбүрөөк зыян бул атмосферага тийип жатат да. Бүгүнкү күндө көбүрөөк айлана чөйрөнүн атмосферасына, абага зыян көп тийип атат. Себеп дегенде ишканалардын жанагындай айлана чөйрөгө чыгарган зыяны көптүгүнөн. Ишканаларга тийиштүү экен. Ишканаларга тийиштүү. Андан тышкары бул жанагы жеке турак жайлардын эмеси, турак жайлардын катуу көмүр, кыш мезгилинде көмүрдү колдонушу. То есть мунун баары айлана чөйрөгө зыяны көп тийип жатат. Именно айлана чөйрөнүн ошол учурдагы атмосферасы, булгоосунда. Андан кийинки уже экинчи таштанды болуп эсептелинет. Таштандылар бүгүнкү күндө Чүй областында 18 санкционированный свалкабыз бар. Ал свалкага ошол Чүй областындагы айлана чөйрөгө келген ташта чогултулган таштан баш 18 свалкага барып төгүлүп жатат да бүгүнкү күндө. Анан приоритеттүү максаттарыбыз деп белгилеп атпайсызбы? Приоритеттүү максаттар таштандыдан да ушул да биз ушул чыккан таштандыларды кайра иштетүү жана аларды утилизация кылуу, жок кылуу максатыбыз, бир приоритеттүү максатыбыз. Биз таштандыларды чогултуп эле свалкаларга чогултуп бербештен, ошолорду чыбаркага келгенден кийин аны кайра иштетүүчү таштандыларды бөлүп чыгарып, таштандылар иштетип, кайра иштетүүгө жатпаган таштандыларды буларды жок кылуу, утилизация деп коет. Ошондой процессти мындай
көңүл буруп атабыз да. Бул жергиликтүү өзүнчө башкаруу орган менен чогуу жүргүзүлүш керек да. Мынакей жогоруда айтып кеткен жөрөлгө бул абдан эле ыңгайлуу. Акыркы кездерде мынакей коомчулукта абдан бир жакшы башталды тартип, пластиктерди өзүнчө, тамак ашты өзүнчө, айнекти өзүнчө чогултуу боюнча. Чүй облусунда дал ушундай таштандыга жана болсо тазалыкка көңүл буруу кандай жүрүп жатат? Анан дагы жогоруда сиз белгилей кеткен ошол эле таштандыларды кайра иштетип чыгуу, жокко чыгаруу боюнча ишканалар, мекемелер барбы жана алардын ишмердүүлүгү канчалык деңгээлде? Сиз айтып кеткендей, бул таштандыларды кайра иштетүү чүй облусу боюнча абдан чоң көңүл бурулуп жатат. Бирок эми таштандыдагы 2-3 түрү бар. Өнөр жай таштандылары, анан бытовой деп коет, үй тиричиликтен чыккан таштандылар. Тиричиликтен чыккан таштандыларды бүгүнкү күнү иштетүү атайын ишкана болбой жатат. Бул чоң эмени талап кылат экен. Өнөр жай таштандылары бүгүнкү күндө иштетилип жаткан чүй облусунда бир канча ишкана бар. Алар жанагы өнөр жайлардан чыккан ар кандай таштандыларды иштетип жатышат да. Тиричилик таштандыларды иштетүү ишканасы бүгүнкү ишке кире элек. Бирок ал каралып жатат. Эми өнөр жай тиричилик таштандылар деп үйдөн чыккан бул баклажка, салафан, булардын баары эле өнөр жайга да кирет, тиричиликке да керек. Бирок алар иштетилип жатат. Мисалы үчүн баклажка иштеткен бир канча ишканабыз бар. Ошол эле машинадан чыккан дөңгөлөктөрдү иштеткен ишканаларыбыз бар. Салафан пакеттерди кайра иштеткен ишканалар бар. Бирок тиричилик таштандылы, үй турмушуна чыккан тиричилик таштандыны иштетүү ал бүгүнкү күндө ошол кичине жакшы ишке ашпай жатат. Себеп дегенде ошонун үчүн иштеп жатабыз азыр. Бул баягы кандайдыр бир деңгээлдеги акча таапылат экен. Инвестиция керек, каражат кыйылып такалып жатат да. Анан дагы негизи эле чүй өрөөнү ири өрөөндөр бири болгондуктан, чоң область болгондуктан бизде ишканалар, мекемелер абдан көп эмеспи? Анан өзүңүз белгилей кеткендей атмосфера булгоо. Ошол эле учурда мисалы үчүн сууга тийгизген таасири баягы калдыктарды төгүү боюнча же болбосо ошол эле түтүндөр, анан ал нерселерди жокко чыгаруу же болбосо азайтуу иретинде альтернативдүү багыттар барбы? Альтернативдүү багыттар туура белгилеп кеттиңиз. Мен сиз айткандай абаны булгоо азыркы күндө чоң көйгөй болуп турат. Анан альтернативдүү булактары бир абаны булгоодо бул ишканалардын газдаштыруу маселеси да, негизгиси. Биз электр энергиясына өтүшүбүз үчүн ага да бир аз убакыт талап кылынат экен. Себеби электр энергиясы ал жашоочуларыбызга гана бүгүнкү күндө камсыз кылып атабыз. Газдаштыруу. Биз ар бир объектини өнөр жай объектисинен бир газдаштыруу сунуштап жатабыз. Бул газдаштырылганда бир канча бир проценттин булгануусу азайып кетет да, абдан чоң азаят. Бул газдаштыруу чоң экологиялык бузуунун алдын алат деп эсептесек болот да. Азыркы учурда ошол газдаштыруу маселеси боюнча канчалык деңгээлде ишмердүүлүк жүрүп жатат жана баягы ишканалар, ири ишканалар бул багытка өткөндөр барбы? Бүгүнкү күндө газдаштыруу боюнча чүй облусунда биринчи очередде азыр калктуу конуштар жүрүп атат. Бул Ала Медин Сокулук, Москва Сыгата районундагы калктуу конуштар жайгашкан. Бир канча ишкана өттү, бирок бул процесс мындай толук кандуу камсыз кыла албай жатабыз. Себеби маселе ал жерде ошо каражатка келип такалып атат. Андан тышкары Газпромдун макулдашуусу менен болгон себептен бул баары ошол келип такалып атат. Түшүнүктүү. Анан дагы мынакей суу ресурстарына жогоруда кайрылдык элек. Чынында эле быйылкы акыркы жылдары суу маселеси чоң көйгөй болуп жатат. Ичүүчү суу, ошол эле сугат суулары, анын баарынын себеби ошол эле кайра мөңгүлөрдүн эрибегендигине же болбосо климаттын, экологиянын өзгөрүшүнө багытталып жатпайбы? Бул жаатта сиздерде кандай алдын ала иштер болот жана ошол эле учурда Айыл чарба менен бирдикте да иш алып барасыздарбы? Туура белгилеп кеттиңиз. Экология деп жалпы жөнүнөн айтып кетип атасыз, бирок ал ичинен тармактар бөлүнөт. Бул субат иштерин алдын алуу, субат иштеринин көзөмөлдөө ошол Айыл чарба министрлигине жүктөлгөн. Бирок жалпы жолунан экология деп айтылып атканы бул эми климаттын өзгөрүшүнөн келип чыгып атат. Бул эми биздин эле өлкөдө эмес, бул жалпы эле дүйнө жүзүндөгү көйгөйлөрдүн глобалдуу байкалып атат. Бирок анын алдын алуу зарыл иш да. Бул алдын алуу зарыл иш. Бул бир эле баягы жаратылыш министрлигине жүктөлгөн эмес.
Бул ошол бир катар мамлекеттик өзүнүн өзү башкаруу органдарына жүктөлгөн. Биз ошол именно бизге тиешелүү экология боюнча, экологиянын коопсуздугун коргоо боюнча жаратылыштын ресурстарын пайдаланышынын зыянын аныктоо жана аны келтирбөө максаттары биз тарабынан жүргүзүлөт да. Ошол себептен биз өзүбүздүн эмебизге жараша компетенциябызга карашы иш алып барып атабыз да. Андай болсо негизи эле дал ушул биринчи жарым жылдыкта ошол чүй башкармалыгы тарабынан кайсыл багытка басым жасалды ишмердүүлүктө? Биринчи багыт эми бул биринчи жарым жылдык бул эми баягы жаз мезгилдерине келип калгандыгына байланыштуу. Бул эми биринчи негизги багыттарыбыздын бири бул жазында баягы жашылдандыруу ишине көп көңүл бурулду. Бул жана жашыл мурас программасын ишке ашыруу максатында, андан тышкары деги эле ушул жашылдандырууну күчөтүү жана жашыл өсүмдүктөрдү пайдалануучулардын экологиялык талаптардын сакталышын көзөмөлдөөгө аябай көңүл бурулду. Себеп дегенде биз эми аябай баягы табигатты бүгүнкү күндө жашылдануу ийбесек дагы бүгүнкү турган жашыл табигатыбызды сактап калуу тармагында жашыл мурас программасы боюнча бир канча бактарактар отургузулду. 169 миң деп атабыз. Бүгүнкү күнү инвентаризация жүргүзүп атабыз. Анын канчалыгы өнүмдүүлүгү канча процент болду, өнбөй калганга кайсы органдар жооптуу, кандай жооп алат, жоопкерчилик алат дегендей. Анан экинчи маселе таштанды, анан суу маселеси. Ошол биринчи жарым жылдыкта каралды. Таштанды маселеси себеби кыш келип баягы кардын баары эригенден кийин эле жаз келет. Жаз келгенде баягы бул өзүбүздөн башталат. Бул негизги приоритеттүү максат эмес, бирок бул ушундан айтылып кетет да, жаз келгенде эле элдин баары чүй этектеп, тоо этектеп, баягы машинесин айтып, семьясын салып, досторун ээрчитип, бир туугандарын салып жаратылышка чыгып кетет. Бирок адам өзүбүздөн баштаганыбыз жакшы. Жаратылышка чыкканда кайсы жерге адам базарасы барбасын, ошол жерде экология бузулуп баштайт. Маселе барып чай чейт, тамак жейт, анан баклажкасын, салафандарын баарын таштап кетет. Анан бул эми көпчүлүк, бул бардык эле социалдык сеттерде, мамлекеттик телерадиокорпорацияларында таштандыларды чогултуп кетүү, өрттөбө, ушундай жолдор көп жүргүзүлөт. Бирок эми бул көпчүлүк экен, андай ушул көп болот экен да. Ошол эле барган кишилер костер жагып, тамак бышырсаң өчүрбөй кетишет. Бул эми чоң деле көйгөй эместир, бирок ушундан башталат экен да. Биздин экологияны коргоонубуз адамдын экологиялык маданиятынан. Андан уже ошол маданияттан. Эми аны мисалы үчүн бир эс алуу күнүндө канча бир 5 миң же 10 миң киши чыгып келсе, аны ал районду көзөмөлдөгөн 2 же 3 кызматкер аны кайра кеткен мусорун тазалап же мүмкүн эмес экен да. Ошол себептен кийинки эс алуу күнгө чейин ал нерсенин баары көбөйүп, кийинкиде дагы кошуло берип ушундай маселе болот экен. Негизги максаттар ошол. Анан суу маселеси, сиз айтып кеткен ошо сууну колдонуу дагы, туура колдонулуу дагы көйгөй жаратып атат. Ошол негизги тармактар ошолор менен жүргүзүлдү да. Ушул мисалы үчүн жана жогоруда айта кетпедиңизби, жаз жай келиши менен чын эле жарандар көпчүлүгү жаратылышта эс алууну өзгөчө эс алуунун эң негизги приоритеттери болот эмеспи, жаратылышка чыгуу. Анан дал ошол жерде мисалы үчүн өзгөчө кырдаал менен бирдикте иш алып барасыздарбы сиздер? Ошол эле өрт коопсуздугу боюнча же болбосо дал ушундай иш-чараны алдын алуу максатында элдерди мажбурлуу иретинде маданиятка үйрөтүү багытында кандайдыр бир акциялар, иш-чаралар өткөрүлөбү? Ооба, бул жаз келгенде баягы өзгөчө коргоолоо министрлигинде дагы ар бир райондо бекитилген кызматкерлери бар, бирок алар дагы бирден экиден штатына, каралган штатына жараша бекитип беришет. Бирок ал мүмкүн эмес экен. Анын баарыбыз мынча адамды чыгып контролдоп, мажбурлоо. Ооба, бузуулар кодексинин 114-115 беренелери каралган. Если жеке жактар ушинтип таштандыларды таштап кетсе 5500 сом айып салынат, аны өрттөбөйсө 7700 сом айып салынат, если юридикалык жак ал ишти кылса 23 миң айып салынат, 28 миң айып салынат деген беренелер каралган. Бирок бир кызматкер анын артынан кууп, маселе Чүй областында бир райондо 2-3 өрөөн бар. Ар бир өрөөнгө канча миңден киши чыкса, ар бирин кыдырып, анын штрафын салып төгүшөт. Мүмкүн болбойт экен да. Негизи быйылкы жылдын эсебинен негизи ошондой каттоолор болдубу? Айыппулдар салынып? Айып биринчи жарым жылдык боюнча 195 миң айыппул салынды. Толугу менен өндүрүлдү. Анан 200 бирдеме эскертүү кагазы берилди.
217 эскертүү кагазы берилди. Ал эми эскертүү менен бул эме күнүмдүк жумуш да, ар бир күнү ошондой жүргүзүлүп келет да. Түшүнүктүү. Анан дагы негизи эле ошол чүй башкармалыгы айлана чөйрөнү коргоодо, жаратылышты коргоодо биринчи иретте эмнеге көңүл бурат? Айлана чөйрөдү коргоодо, жаратылышты коргоодо бул жаратылыш ресурстар деп айтып калдык го. Жаратылыш ресурстар, табигый ресурстарды колдонуучулар менен ошолорго бузуучуларды көңүл бурабыз. Жаратылыш ресурстарын колдонуучуларга ошол көрсөтүлгөн нормадан ашпашты. Маселен, бир өрөөнөн барып 4 бакты кесүүгө уруксат алган болсо, ал киши барып 16-15-ти кесип кетпеш керек. Маселен, 13 августтан баштап атайын сезон охота деп коебуз. Аңчылык сезону ачылды. Мына ушул кезден ар бир бекитилген атайын 4 бириккен уюм бар. Алардан бүгүнкү күндө лицензия алышып, уже аңчылыкка чыгып башташты. Бир текеге аңчылык алышып, булар бир нача теке атып кетиши мүмкүн. Мунун баарын контролдош, эми бул адамдын өзүнүн баягы эмесинде, совесинде, бирок бул нерсени баары бир мындай күнү түнү контролго албасак, бул нерсе так аткарылбайт да мыйзамдыкча. Ал эми ушуларды контролдоо, көзөмөлдөө жаатында сөзсүз түрдө кызматкерлердин, адистердин компетенттүүлүгү жана алардын саны болуп эсептелинет эмеспи? Андыктан бул жаатта кандай? Баягы адистештирүү, адистердин жетишкендиги тууралуу баягы жумуш орундары менен камсыздалган жаатта адистер жетиштүү элеби? Адистер бүгүнкү күндө Чүй облусу боюнча каралган адис жетишсиз болуп келет. Мисалы үчүн атайын жан жаныбарларды коргоо өзүнчө бөлүмү бар. Ал бөлүмдө 13 кызматкер кызматтанат. Анын бирөө бөлүм башчысы, анан 6 эгер, 7 охотовед бар. Охотовед деп коет. Булар ошол райондордо, ар бир райондордо бирден охотовед, бирден эгер бекитилген. Анан эми 2-ден 3-төн адам жетишсиздик кылат да. Себеп дегенде мыйзам бузуучулар эми мурункуга салыштырмалуу азыраак деп айтсак болот, бирок баары бир мыйзам бузуучулар көп да. Чүй облусу боюнча аңчылык аймактары кайсы жактарда жана ошол жактарда кызыл китепке кирген жаныбарлар барбы? Аңчылык эми Чүй облусунун бардык эле жеринде көрсөтүлгөн. Бардык эле жеринде атайын белгиленген жерлерден бекитилген. Эми бул улуттук парк бар, государственный мамлекеттик парк Чоң-Кебин, андан башка жерлерден бекитилген тартип алып барат. Кызыл китепке кирген жаныбарлар бар. Илбирис бар, мисалы үчүн бизде. Аю бар. Жана башка кызыл китепке кирген жаныбарлар көп эле. Бул жерден лицензия алганда ошол кызыл китепке кирбеген аңчылык атайын берилген гана айбанаттарга берилет да. Бирок баягы мыйзам бузуулар дагы ошол кызыл китепке кирген, тыюу салынган жандыктарды дагы атып кеткендер болгон буга чейин, катталган. Болгон, катталат. Анан бул жаатында дагы иштер канчалык деңгээлде курч жүрүшү керек? Эми көзөмөл болбосо чынында эле кепилдик жок да, ал жандыктарга тийбейт деген. Ооба, эч бир кепилдик эч ким бере албайт. Туура ошол себептен биз азыркы күнү райондо бекитилген кызматкерлерибиз биздин талабыбыз күнү түнү контролго алыңыздар деген талап коебуз. Туура айтып атасыз. Эч кимге эч кандай кепилдик жок. Булар мисалы үчүн 2 теке же 2 эчки атам деп лицензия алышса, ошол эле учурда кызыл китепке кирген жан-жаныбарды атып кетиш толук мүмкүн да. Ошол себептен бул тартипти күчөтүүгөн ишти алып барганга аракет кылабыз да биз. Анан мисалы үчүн деги эле жогоруда кайра дагы ушул баягы жумушчу же болбосо ошол кызматкерлердин акыбал жөнүндө айта кетсек, эмне себептен кызматкерлер азыркы кезде дал ушул экология бөлүмүндө деги эле бул тармакта азыраак болуп келе жатат? Буга эмне себеп дейсиз? Себеп эми бул тармакта бул эми атайын министрлик тарабынан ар бир областтарга атайын бекитилген штатный расписаниябыз бар. Ошол себептен эле берилген. Бүгүнкү күндө аны көбөйтсөк болот. Бирок бул көйгөй бар экенин, ошол эле айлык аз экенин жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөрдүн баары биз тараптан баягы өзүбүздүн
жетекчиликке билгизип келебиз. Анан ошо жетекчилик тараптан бул штаттын көбөйүшүн каралып жатат бүгүнкү күндөчү. Анан если ал өкмөт тарабыбыздан бизге биз жетекчилигибиз тарабыбыздан каралып аныкталып берсе, анда бизге кошуп беришет. Түшүнүктүү. Анан мынакей эфирибиздин соңунда соңку суроолордон болсун. Деги эле ушул чүй башкармалыгында алдыга койгон кандай милдеттер, маселелер, мерчемделген пландар бар? Бүгүнкү күндө чүй аймактык башкармалыгы негизги мерчемделген пландарыбыздын бири болуп, азыркы учурда жастын отургузулган жашыл мурастын инвентаризация ишин жүргүзүп атабыз. Анан ошондой эле хвойный порода деп коет. Ошол күз мезгилинде отурса турган атайын бактарактардын түрү бар. Бүгүнкү күндө ошону азыр алаанда кайда отургузат, кайсы жерге, кандай учурда отургузган боюнча инвентаризация кылып атабыз. Анан жазкы бактарактардын өнүмдүүлүгүн контролдоо. Канча процентке өнүмдүү жана ким ага жоопкерчиликтүү, ошол маселе каралып жатат. Экинчиси сиз айтып кеткен негизги приоритеттүү максаттарыбыздын бири ошол эле баягы эле жарарсыз ресурстарын контролдоо бүгүнкү күндө дагы күчөтүлөт. Аны пайдалануу, жаратылыш ресурстарын пайдалануучу ишканаларга, жоопкерчиликтүү адамдарга болгон контроль күчөтүлгөн тартипте алып барышыбыз керек. Анан жаратылыштан күз-кыш мезгилиндеги атмосферанын, абанын булганышы боюнча алдын алуу жана ага жол бербөө, ошол максаттагы негизги приоритеттүү иштер болуп келет. Мындан тышкары жаратылышта пайда болгон таштандыларды кайра иштетүү жана аларды утилизациялоо, жок кылуу максаттарда. Максаттар жакшы экен, бирок анын баары ишке аткарылышы канчалык деңгээлде мүмкүн? Эми биздин өзүбүздүн башкармалыктын жеке ою боюнча мүмкүн болушунча аткарабыз деген тилектебиз. Буюрса ошол биз койгон максаттарды 80-90% аткарабызго деген ойдо турабыз. Андан жакшы. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге дагы бир ирет СТВ каналы ыраазычылыктын билдире кетет. Чынында эле жаратылышты, экологияны коргоо бул өзүбүздүн гана экендигин эч качан унутпашыбыз керек. Албетте ар бир өзүбүздүн айлана тегерегибизге туура көңүл буруп, туура мамиле жасасак, таштандыны калтырбасак, деги эле жаратылышка айор мамиле жасай турган болсок, албетте биздин экологиябыз дагы, жаратылышыбыз дагы өз камында болуп, экономикабызга дагы бир жакшы салым кошобуз деген ойдобуз. Андыктан бүгүнкү биздин маек жемиштүү болду деген ишеничтемин. Деги эле Чүй облусу боюнча жаратылыш, экология, техникалык көзөмөл деги эле бул тармакта кандай иштер аткарылып жаткандыгы, ишмердүүлүгү жөнүндө алдыга коюлган пландары, аткарылган иштери тууралуу кенен маалымат бердик деген ишеничтемин. Эскерте кетсек, жогоруда маселелер боюнча толук кандуу бизге жооп берген Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Чүй регионалдык башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Эдилбек Дүйшөнбиев болду. Ошону менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.